кенен тепкич аркылуу жогору чыгып эшикти какты. Эшик ачылары менен дароо эле ал чечмелөөчүнү сураганда үйдүн кожоюну чыгып келди. Машаякчы өзүнүн ким экендигин айтып, каяктан каяка бара жаткандыгын түшүндүрдү. Чечмелөөчү аны менен амандашып, кубанып үйүнө киргизди. Зыяратчы бир нече күн чечмелөөчүнүкүндө жашады. Үйдө көптөгөн кызыктуу бурчтар, бөлмөлөр, буюмдар болгондуктан машаякчы өзүнүн келечектеги сапары үчүн көп акыл-насаат ала алды. Ага көрсөтүшкөн биринчи бөлмөдө дубалдагы чоң сүрөттөн башка эч нерсе жок экен. Сүрөттө колуна китеп кармап, башына таажы кийген адам тартылган эле. Ал ары карап турган. Ал кишиден кандайдыр бир жарык чачырап турат. Анын жүзүнөн сүйүү, акылмандык жана мээрим төгүлүп турду. Машаякчы мындай жүздү өмүрүндө көргөн эмес. Ошондуктан андан көзүн албай тиктеп турду. Бул ким? Деп сурады ал акырында. Чечмелөөчү жылмайып: Сенин көзгө көрүнбөс сапарлашың. Ал сени жолду катар жетелеп жүрөт. Башка бир бөлмөдөн машаякчы Үлгүна саат аңгемени көрдү. Бөлмөдө Кесир жана Чыдамкай деген эки бала отурат. Кесирдин кабагы үңүрөйгөн, тегерегинде болсо ар түрдүү оюнчуктар чачылып жатат. Ал оюнчуктарды сындырып, талкалап, ыргытып жатты. Чыдамкай болсо үстөлдө тынч отурду. Анын оюнчуктары жок болчу. Кесир аны карап алып өзүнчө тийишип жатты. Ал эми Чыдамкай аны байкамаксан болуп, кандайдыр бир кубанычты күтүп жаткандай болуп отура берди. Эх байкуш, сенин эч нерсең жок. А сен болсо дагы эле күтүп кой отурасың. Деп шыдыңдады Кесир аны. Бирок Чыдамкай Кесирдин шыдыңына жооп кайтарган жок. Акыры Кесир баардык оюнчуктарын талкалап салып, эч нерсеси жок өңүрөйүп отуруп калды. Ал эми Чыдамкай болсо бурчунда үндөбөстөн отура берди. Үлгүна саат аңгеменин маанисин түшүндүрүш үчүн чечмелөөчү машаякчыны четке чакырды. Кесир бул бүгүнкүсүн гана ойлогон адам. Ал дароо эле өзүнө жакшы болуп калышын каалайт. Чыдамкай болсо асманга бара жаткан адам. Ал чыныгы кубанычты, чыныгы кенчти күтүп жатат. Убактысы менен күчүн бекерге коротпойт. Машаякчы муну түшүнүп эсине бекем тутуп алды. Андан кийин көргөн эр жүрөк аскер жөнүндө да эч унута алган жок. Чечмелөөчү аны бир кооз ак сарайга алып келди. Ак сарайдын балкондорунда алтындан кийинген адамдар басып жүрүшкөн. Ушунчалык кооз сарайга кириш үчүн машаякчы эч нерсесин аямак эмес. Бирок сарайга кирүүнү каалаган жеке эле ал эмес болчу. Короонун алды толуу, ал жакка кирүүнү каалаган адамдар эле. Дарбазачы колуна калем сап кармап, столдо отуруп алып, баардык каалоочуларды тизмелеп жатты. Бирок элдин баары эле столго барышкан жок. Себеби китепке аты жазылган адам дарбаза аркылуу өтүшү керек болчу. Дарбазаны куралданган аскерлер кайтарып турушкан. Сыртынан караганда башкалардан күчтүүрөөк, чечкиндүүрөөк көрүнгөн бир өткүр аскер короого чыгып дарбазачыга барды да: "Мени жаз", деди. Тиги жазды. Аскер бир мүнөттүн текке кетирбей, дароо кылычын суура калып, кайтаруучуларды көздөй тайманбастан жөнөдү. Аскерлер кармашышты. Аскер жараадар болуп, бирок ага да карабастан чымырканып салгылашып жатып, акыры дарбазага кирди. Дарбаза дароо ачылып, ал тез эле ага кирип жок болду. Анын жараларын таңышып, сарайдын ээлери болсо ага алтындан кийим кийгизишти. Машаякчы муну көрүп, ушундай эр жүрөк аскер болгусу келип кетти. Анан чечмелөөчү аны колунан жетелеп 3 бөлмөгө алып кирди да тордо камалып турган баш тартуучуну көрсөттү. Бул адам өз жол менен кетем деп туура жолдон бурулуп, эми чыгууга жол жоктон куюкка камалып калган эле. Көңүлчөгү ага түрмө, темир тор болуп калган болчу. Мындан чыгуу оңойго турбас. Машаякчы аны карап алып аябай кейиди. Соттон коркуп, бөлмөдө тынчы жок басып жүргөн коркок аттуу адам андан өткөн байкуш болуп көрүндү. Акыры сарайды таштап, сапарын улантаар күн да келип жетти. Машаякчы чечмелөөчү менен коштошуп, көңүлдүү арыштап, уккан көргөнү жөнүндө ой жүгүртүп алдыга жөнөдү. Көп өтпөй жолдун эки тарабында тең чоң тамгалар менен куткарылуу деп жазылган белгилер пайда болду. Машаякчы жазууну окуп аябагандай кубанып кетти. Эми жакшы кабарчы айткан жерге чындап эле жакындап калыптыр да. Дал ушул жерден өзүн чарчатып бүткөн жүктөн кутула алат. Түз жол капыстан эле жогору көтөрүлө баштады. Ал жол тоого алып бармак. Машаякчы тоонун чокусуна тезинен жеткиси келип чуркап жөнөдү. Анан ал кадимки эле жыгачтан жасалган айкаш жыгачты көрдү. Айкаш жыгач тоонун чокусунда болчу. Ал эми төмөн жакта казылган аң бар эле.
Машаякчы айкаш чыгачка жетери менен жонундагы капкулап төмөн карай тоголонуп жанагы анга түштү да жок болду. Бошонду. Көптөн бери түзө элек далысын түзөп, айкаш чыгаштын жанында бир топко чейин ун чыкпай, аны оор жүктөн арылтыш үчүн ким өлгөнү жөнүндө ойлонуп отурду. Кубанычтын, ыраазычылыктын көз жаштары анын жаадыраган жүзүнөн ылдый төгүлүп жатты. Бир маалда өзүн көздөй келе жаткан 3 адамды көрдү. Жок, алар адамдар эмес го. Алар периштелер экен. Тим эле жаркырашат. Жолоочуга жакын келишип, Тынчтык болсун деп чын дилден саламдашты. Бул асман периштелеринин бири ага сенин күнөөлөрүң кечирилди деп сүйүнчү кабар айтты. Экинчиси болсо анын кир, тамтыгы кеткен кийимдерин чечип жаңыга алмаштырды. Ал эми үчүнчүсү анын маңдайына Кудайга таандык экендиги жөнүндө белги койду. Ошондой эле ал ага үмүттүн ачкычы деп аталган жалтылдаган алтын ачкыч жана түрмөк кагаз берди. Түрмөктү ал сапарынын акырына чейин окушу керек эле. Зыяратчы аны жашырын чөнтөгүнө салып алды. Периштелер болсо көздөн кайын болуп кетишти. Кубанычы койнуна батпаган машаякчы токтоно албай секирип, чуркап, катуу ырдап жатты. Ал биротоло бул тоодо калбайт да, ошондуктан ал ылдыйыштан төмөн карай жүгүрүп, анан өрөөн менен кетти. Кээде түрмөгүнө көз жүгүртүш үчүн токтой калат, бирок ушуга чейин абдан муктаж болуп келген кайратка, үмүткө ээ болгон жаны токтоно албай, түрмөгүн чуркап бара жатып окуй берди. Өрөөндүн тескей тарабында эмгектин тоосу же баатырдык тоосу деп аталган тоо аңкайып турчу. Түз жалгыз аяк жол бул тоонун чокусуна алып бара турган. Ал тоого чыгардан мурун машаякчы ошол жерде шылдырап агып жаткан булактын мөлтүр кашка суусунан керээ жутту. Алгач сергек болуш үчүн оңой бирок ири жолдон көрө оор болсо да түз жол жакшы деп ойлонуп, жакшы эле ылдам бараткан. Бирок өр дароо бийиктеп, жол таштак боло баштагандыктан 4 аяктаганга туура келди. Орто жолдон ал көлөкөлүү бакты, жанан алдындагы отургучту көрдү. Бир аз эс алып, кымбат баалуу түрмөгүн окуш үчүн ал ошол жерге отурду. Жолоочу аябаганда чарчагандыктан көздөрү өзүнөн өзү жумулуп кетти. Бир аздан кийин жолоочу катуу уйкуга кетти. Колдору жазылып, периште тапшырган түрмөк колунан түшүп, отургучтун алдына тоголонуп кетти.